советтик Кыргызстандын агартуу тармагы өнүккөн. Өтө күчтүү жактары да болгон, жетишпеген жактары да болгон. Кыргызстандагы билим берүү системасына Жалпысынан туруктуулук жок деп ойлоймун. таңууланып, кааласаң каалабасаң ушуну окуйсуң деп Себептерге шылдаганга абсурд. интеллектуалдык майыптар чыгып атат да, дипломду сандыкка салып. Өтө чоң проблема деген түшүндүрөт. Америка билим берүү системасындагы акча негизги ролду ойногон. Америкада колледжге кирген балдардын 50% гана диплом алып кетет. Диплом анчалык деле мааниге ээ эмес дешет. Илон Маск ачык айтып атат. Сен дипломуң мага бир тыйындык кереги жок дейт. Арабтар өздөрү уул кыздарын окутабы ошол окуу жайга, америкалык системадагы? Идея батыштын технологиясын, билимин өздөштүрүү. Кыргыз тили унутулуп баратат деген маселе өлкөбүздө чында эле бир көйгөй да. Кыргыз тилин сыйлабай койду деген бири-бирин жаман көрүү бар. Араб бул, орус бул. Кыргыз элитасынын баам парасаттык деңгээли. Сен эгер жигүүлени эртеден кечке минсең дагы эч качан Toyota болбойт. Урматтуу катталуучуларым, биз мамлекеттен же бир коммерциялык уюмдардан каржыланбайбыз. Мээнетибизди каржылай колдонуу каалоочулар үчүн эсеп капчыктарды, номерлерди жазып койдук. Урматтуу достор, катталганыңыз, бөлүшкөнүңүз, жакса жакты деп басканыңыз биз үчүн маанилүү. Ассаламу алейкум урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу катталуучулар. Биз кезектеги подкастты, пикирлешүүбүздү, маектешүүбүздү баштайбыз. Менин аты жөнүм Эрнис Кыяз. Бизде кезекте конок бар, ал конок Дубайда, азыркы ушул учурда Дубайда биз менен байланышта Жалалидин Жээнбай. Агай, саламатсызбы? Ассаламу алейкум. Алейкум салам, Эрнис, саламатсыздарбы көрүүчүлөр? Урматтуу катталуучулар, урматтуу көрүүчүлөр, мен коноктун ким экендигин тааныштырып коеюн. Дубайдагы Заид университетинде профессор. Демек, биз ушул маектешүүдө билим берүү жаатында деги эле ушул бир четте мындай маданият ортосундагы мындай бир айырмачылыктар, кыргыздын иденттүүлүгү, кыргыз өзү ким, ушул өңүттө дагы бир эки суроо берейин деп атам. Анда ушул суроолорумду бир четинен баштай берсем, Жалалидин ага, сиз даярсызбы? Мен суроолорду баштай берейин, бере берейинби? Ооба. Алгач эми могул Дубайдагы Заид университети бул эмне болгон университет? Анан сиз бул жака кандай барып иштеп калдыңыз? Ошол тууралуу азын-олак бир маалыматтарды айтсаңыз. Дубайдагы Заид университети бул Эмираттардын улуттук университети болуп эсептелген университет. Бул университетти Шейх Заид өзү түзгөн. Шейх Заид деген киши бул Бириккен Эмираттардын, Бириккен Араб Эмираттарынын түзүүчүсү, жаратуучусу, бир канча эмирликтерди бириктирип, 7 эмирликти бириктирип, өз инициативы болуп түзгөн киши. Анан илимге, билимге негизинен элинин билим алуусуна өзгөчө көңүл бургандыктан ушул университетти ачкан 1998-жылы. Бул университетти кеңешип ачканда эң жакшы система деп издегенде Американын системасы абдан алкындуу дегенден ошол америкалыктар менен биргеликте курушкан. Сиз кандайча ал жакта иштеп калдыңыз? Мен бул жерге 2014-жылы келдим. Ага чейин мен 2007-жылдан 2014-жылга чейин Американ университеттеринде иштешмин. 2007-жылы Монтана университетинде приглашенный профессор болуп, анан кийин 2014-гө чейин Оклахома университет системасында иштедим. Ошол жерде иштеп турганда бир конференцияда бир жигит менен таанышып калып, анан бул университет жөнүндө көп нерсени айтып берди. Анан кызыгуу болуп, анан бул университет менен байланыштым. Анан булар документ берип көрүңүз деди, документ бердим. Анан ошонун жумушка кабыл алдым, бул жерде иштеп калдым. Бир чети Кыргызстанга жакын болот деп ойлоп, экинчи чети университеттин репутациясы абдан жакшы болуп, шарты жакшы келишти, анан мен ушул жерге келип калдым. Түшүнүктүү. Демек, Дубайдабы же ошол Америкадабы негизинен ушул
Америкалык билим берүү системасында көбүрөөк тажрыйбаңыз бар экен да эми, жалпысынан айтканда. Ошол тажрыйбаны эске алганда, мына бул Кыргызстандагы билим берүү системасына көз карашыңыз кандай? Бул жактагы ошол жааттагы кемчиликтер, артыкчылыктар кандай көрүнөт сизге? Кыргызстанда билим берүү системасы бир чети мына Дубай сыяктуу баштаганда эле мындай ар түрдүү системаларды өзүнө камтый алган бир академиялык эркиндик болгон кездери. Анан ошол кездерде Америкалык университет, Түрк университеттери, Россиянын университеттери, башка университеттер келип, араб мамлекеттин университеттери келип ашылып, Кыргызстанда кандай ар түрдүү системалык университеттер иштеген болсо, Дубайда дагы ошондой кичине окшоштук бар ушул жагынан, жок дегенде сырт жагынан. Бирок Дубайда бул система өтө мындай аябай тыгыз эмеде контролдо өтө жакшы менеджмент болот. Бул жерде аябай бул жагы жакшы коюлган. Гармония болсун үчүн системалар бири-бири менен карама-каршы келбей тургандай болуп, тиги системалар. Кыргызстандын системасынын өзөгү эми биз тиги сырттан келген университетте сертесек, алар кичинекей, анан биздин студенттерибиздин аз эле бөлүгүн камтыйт. Бул Түрк университети, Америка университеттери, ошон үчүн биздин Кыргызстандын билим берүү системасында кандайдыр роль ойногон менен жалпы массаны камтыбайт деп эсептесе болот. Негизинен бул мамлекеттик университеттер Кыргызстанда, анан биздин мамлекеттик билим берүү системабыздын өзөгү бул Совет Союзунан калган фундаменти. Ошондон бери өзгөчө өзгөрүлгөн жок. Ал жака бул жака буйтады, ар кандай аракеттер болду, бирок өзгөчө алгылыктуу болгон жок. Негизинен жалпысынан туруктуулук жок деп ойлоймун. Кыргызстан билим берүү системасында дагы эле изденүү жолундабыз деп ойлоймун. Негизги кемчилиги деп эмнени айтасыз билим берүү системасына Кыргызстандагы? Негизги кемчилиги бул туруктуулукка келе албагандыгы, Кыргызстан үчүн өзүнүн моделин иштеп чыга албагандыгы. Кыргызстан мамлекеттик университеттери мунун абдан себептери көп, субъективдүү, объективдүү себептери бар. Анан негизги себептердин бири биздин өзүбүздүн улуттук университет тажрыйбабыздын жоктугу. Биз бул университетти Советтер Союзунан алганбыз. Советтер Союзу эмне үчүн ушундай түзгөндүгүн биз билчү эмеспиз. Бул алар ошон үчүн бүт бардык уюштуруу формалары, структуралары, университеттин структуралары, билимди уюштуруу, билимдин содержаниясын, мазмунун аныктоо, анан алардын тизмесин, баягы последовательностун аныктоо бүт бардык Советтер Союзунун моделинен болгондуктан биз өзгөчө билчү эмеспиз анын философиялык базасын. Анча-мынча адамдар билчү, бирок мындай жалпы масса болгон ошол берилген система менен эле иштеп жүргөн. Өз алдыча болгонубуздан кийин ошолорду аңдап, өзүбүзгө оптималдуу экеле тургандай жол тапканга мүмкүнчүлүк болгон жок. Биринчиден кадрдык, мисалы эксперттик эмебиз кабилетибиз жеткен жок. Экинчиден эксперттерди мобилдикти сакла турганчалык финансирование болгон жок. Анан кийин жакшы менеджмент болгон жок, университеттин ролун туура эмес түшүнүүлөр болду, саясий максаттарды пайдалануу. Негизи университеттин Кыргыз вообще мамлекеттин турмушундагы ролун жакшы аныктай алган жокпуз. Анан ошондон азыр мындай кандайдыр өтө так эмес мындай стратегиялык багытыбыз аныкталбаган абалда жүрүп атабыз деп ойлойм Кыргызстандын системасын. Советтик билим берүү системасы боюнча мындай бир пикир бар. Неге деле ошол советтик билим берүү системасы мыкты болчу. Ошондойнан советтик Кыргызстандын мындай агартуу тармагы өнүккөн, илимде, адабиятта, өнөр, искусствода жана башка тармактарда бир секириктер болгон деген ушундай бир тамшануулар бар да. Сиз буга кошуласызбы? Советтик система бул дүйнөдө уникалдуу система болгон, өтө уникалдуу болгон. Уникалдуу болгондугунун бир өзгөчөлүгү анын өзүнүн миссиясы болгон. Советтик система өзүнүн миссиясына карата өнүккөн, жана ошого карата жасалган.
Анан ошого карата өзүнүн жакшы жетишкен жетишпеген жактары болгон. Анын миссиясы коммунизмди кура ала турган, коммунизмде жашай ала турган келечектин адамын тарбиялап өстүрүү жана ошол жолду кадр менен камсыздоо болчу. Коммунизмдин өзү так болгондуктан этаптардын социализмдин өзүнүн этаптарынын эмеси таганып калбагандыктан бизде көп негизинен бир багытта кандайдыр чектөө менен, идеологиялык чектөө менен Советтер Союзунда көп убакытка чейин академиялык изоляция болуп, анан ошонун бир топ кемчиликтерге жолуккан. Анан дагы бир уникалдуулугу, советтик системанын дагы бир уникалдуулугу, эми бул система дегенде өтө көп жактан караса болот. Биринчиден уюштуруу жагынан. Уюштуруу жагынан бул өз алдынча система эмес болчу, бул элдик чарба деген чоң системанын бир бөлүгү болгондо да органикалык, механикалык бөлүгү болгондо дагы, себеби бул пландык болгон. Университеттер сөзсүз түрдө берилген сандагы кадрларды даярдап, сөзсүз чыгарыш керек болгон. Канча алган боло турган болсо, ошонун эң жогорку даражада пропорциясын чыгарыш керек болгон. Ошондой басым менен жасалган. Анан ошого жараша педагогикага каршы болгон, окутуунун мааниси, формасы да ошого жараша болгон. Ошон үчүн бул системаны жакшы же жаман деп айтканда, оң жак, сол жак, оң жак, жетишкен жетишпеген жагы деп айта турган болсок, аны бир гана ошол өзлөрү койгон максатка салыштырып гана айтышы мүмкүн. Пландаштырылган деңгээлде кадрлар менен конкуренцияга жарактуу, конкуренцияны жеңе ала турганчалык көлөмдө чыгарылган жок. Анан идеологиялык жактан дагы ошол өзлөрү жарыя кылган идеологиялык мазмунду өздөштүрө алган жок, масса ал миссиясына барган жок. Ошон үчүн өзлөрү ошол максатына жете алган жок деп ойлойм. Орто билим берүү, жогорку билим берүүнү ошол советтик билим берүү системасынан алгансызбы? Мен советтер системасында окудум, анан кийин 24 жыл иштедим. Мектепте иштедим, университетте иштедим. Университеттен мугалим катары, доцент катары, кафедра башчысы, декан катары иштедим. Ошол аралыктарда советтен кийинки Кыргызстандагы билим берүү системасынын негизги тепкичтеринде иштеп тажрыйба алдым деп эсептесем болот. Кандайдыр деңгээлде өзүмдүн мындай пикиримди негиздеп айтканга моралдык укугум бар деп ойлоймун. Ооба, Советтер Союзунун билим берүү системасында өтө күчтүү жактары да болгон. Анан жетишпеген жактары да болгон. Өтө күчтүү жагына Советтер Союзунун ресурсту, интеллектуалдык ресурсту административдик башкаруу менен абдан эффективдүү пайдаланган десек болот. Мисалы, мугалимдерди өстүрүп, кадрларды университеттерди камсыздоо, жетишерлик деңгээлде илимий кызматкерлерди даярдап чыгаруу, жана пландаштыруу, мектеп системасын ар бир айылга чейин жеткирүү, анан ар бир мектепти керектүү билим берүү ресурстары менен камсыз кылуу, бул жагынан Советтер Союзунчалык ийгиликке жеткен мамлекет дүйнөдө өтө сейрек кездешет деп ойлойм. Сиз көптөн бери, бир нече жылдан бери ушул Дубайдагы ушул Америка системасына негизделген ушул университетте иштеп жатасыз. Ушул советтик билим берүүнүн мындай бир пайдасы тийип аткан мандемдер болуп атабы, же ошол Америка системасында, Америка билим берүү системасында ыңгайлашуу үчүн кайрадан башкача форматта өзүңүздү калыптандырып анан кийин ошол жакта иштеп атасызбы? Советтер системасында өздөштүрүлгөн привычкалар, адаттар, тоскоолдук гана кылат. Эркин сүйлөө, эркин катышуу, лидерлик кылуу, өз оюңду жактоо жана коркпой айтуу, жана ошонун алдыга сүрүү, анан баалоо, башкалар менен салыштырып, ошондой тажрыйбалар бизде болгон эмес.
Анан баалоо айрыкча кайсы идеядан жакшыраак же эффективдүүрөөк деген. Анан коллегалар менен иштөө маданияты, студенттер менен иштөө маданияты Советтер Союзунун системасы учурун эмесинде таптакыр америкалык системанын формасынан, мазмунунан таптакыр карама каршы десек болот. Ошол жагы тоскоолдук гана кылат. Бирок эми биз тирүү адамбыз, күрөшүп, үйрөнүп, өзгөртүп, билимдин баягы өмүр бою билим дегендин бир мааниси ошол жашоонун жүрүшүндө мурдагы тажрыйбаны өзгөртүү. Ошонун үстүнөн иштеп жүрөбүз. Негизинен Кыргызстан билим жагынан батыш өлкөлөрү менен интеграцияланга аракет кылып атканы менен, далалат кылып жатканы менен бизде дагы эле баягы ушул өзүңүз баса белгилеп кеткендей советтик билимдин баягы өзөгү дагы эле калган сыяктуу да. Мейли ошол мектепте болобу же жогорку окуу жайындабы ошол советтик билим системасында мындай кереги жок эле. Кийин ошол адамдын, окуучунун, студенттин келечегинде пайдасы тийип тийбеген эле предметтер мындай таңооланып, кааласаң каалабасаң ушуну окуйсуң деп мындай окуучунун же студенттин эркине койбогон бир көндүм ушундай адат калыптанып калгандай да. Кандай дейсиз ушуга? Биринчи бөлүгүндө Европа же батыш агартуу системасы, билим берүү системасы менен интеграция аракеттери боюнча Кыргызстанда өзгөчө ийгилик жок деп эсептеймин. Негизи таптакыр эле ийгилик жок деп эсептеймин. Бул деген Кыргыз мамлекеттик университеттер жөнүндө сөз. Мамлекеттик университеттердин ичинде отдельный личностьтер бар. Өзгөчө адамдар бар. Ошолордун айланасында жылыштар бар. Эларалык университетте, националдык университетте кандай бир проекттер түзүп, бирок массалык университет системасында анчалык ийгилик жок деп ойлойм. Анын ийгилик болушу дагы өтө күмөндүү деп ойлойм. Негизи мүмкүн эмес деп ойлойм. Анткени интеграция ийгилик болуш үчүн адамдар орток тилде сүйлөй алат болуш керек. Англис тилинде профессионалдык деңгээлде баарлашып, талашып, тартышып, иш алып бара турган деңгээлде англис тилин билген мугалимдердин пропорциясы өтө эле кичинекей, менимче 5%-тен ашпайт деп ойлойм. Анан экинчиден батыш менен интеграция болуш үчүн батыш менен кандай бир батышта кандай мобилдүүлүк боло турган болсо, бизде да ошондой мобилдүүлүк мүмкүнчүлүк болуш керек. Ал чоң ресурсту талап кылат, каражатты, финансылык каражат талап кылат, анан маданиятты талап кылат. Мамиле түзүү маданият. Мунун бардыгы жетишсиз, өтө жетишсиз да, негизи финансылык эчтеке жок. Ошон үчүн бул келечекте мындай көп күтө турган эме жок деп эсептейм, мындай интеграция. Бирок анан үмүт үзбөш керек. Бизде отдельный иштеп аткан проекттерди улантырыш керек. Ошонун айланасында реформатизация болуп деп ойлойм. Бара-бара университеттер ошол маданият башкаларга да өтөт деп ойлойм. Бирок өтө убакыт керек. Ал эми советтик системадан калган привычкалар, ошонун алкагынан чыкпай, мажбурлоо, кандай бир системаны сөзсүз түрдө студенттерге эч кандай тандоо жок окутуу жагынан алганда, мында да көп мындай проблема бар. Эмнени окутуш керек, мазмунун аныкташ. Бул татаал нерсе. Татаал нерсе дегени бул университеттен өзүнүн ролун жакшы билген болуш керек. Университет системасы же мектеп системасы, мектептер жалпы билим берүү, профессионалдык билим берүү деңгээлдеги институттар коомдо орду болуш керек. Менин оюм, коомго таасир кыла турган, коомдо баалуулукка ээ болгон, коомдо кандай бир спроска ээ болгон, кандай талапка муктаждыкты канааттандырган, кандайдыр бир баалуулугу болуш керек. Менин оюмча ошол баалуулук жетишсиз, негизи жок деп ойлоймун. Мына мисалы үчүн
эгерде өтө жакшы кадр чыгара турган болсоң, ал Кыргызстанда кала албайт. Кала турган парадокс ушундай. Эгер начар кадр чыгара турган болсоң, анда иштештин мааниси деле жок. Биз азыр ошондой өтө бир начар абалда калып калганбыз деп ойлойм. Ошон үчүн бул үчүнчү жагы дагы бир айта турган нерсе. Советтер Союзунан келип калган, Советтер Союзунун болгондугу үчүн, анан ошол системадан чыккандыгыбыз үчүн, анан бизде ушундай болуп атат деген аргументтерге мен таптагыр кошула албайм. Эгерде Советтер Союзунун системасынын административдик централизациясынын идеологиялашкандыгынын таасири дагы эле болуп аткан турган болсо, анда советтик системанын эч кандай орду жок, эч кандай күнөөсү жок. Ал демек 20 жылдан бери бизде башка болуп атат. 30-35 жылдан бери биздин проблемабыз советтик өтмүшүбүздө эмес, биздин проблемабыз башка, өзүбүздө экендигин жөнүндө ойлонушубуз керек. Сиз шылдаганга, советтерге шылдаганга абсурд деп ойлойм. Азыр эми биз ошол кезде ушинтип кадрлар даярдап койгон экен депчи. Себеби Советтер Союзунан биз чыккан жокпуз. Биз 15 республика чыкканбыз. Мен аспирантурада Латвияда окудум. Мен советтердин учурунда деле Советтер Союзунун ичинде деле тажрыйба бирдей болгон эмес. Ар бир мамлекеттердин, ар бир республикалардын университеттердин ичинде маданиятында, өнүгүшүндө таптакыр башка практика болгон, башка тажрыйба болгон. Ошон үчүн биз Советтер Союзунан көрүүгө негиз жок деп ойлойм. Эми Кыргызстанда өзүңүз баса белгилеп кеттиңиз, батыштын билим берүү системасын деле өздөштүрүп кетүү жагынан мындай алгылыктуу бир ийгиликтер жок экен. Советтик билим берүү системасы болсо мындай астыга жылдырбай, артка гана кетирип ушундай бир арабөк акыбалда экен бизде. Анан натыйжада баягы мектепти деле, жогорку окуу жайларын деле бүтүрүүчүлөр бүтүрүп атат, бирок баягы интеллектуалдык майыптар чыгып атат да, дипломду тиги сандыкка салып, анан өзү башка эле бир турмуштун башка бир жагдайында аракет кылып аткан ушундай тенденция бар да. Бул эми эмнени билдирет эми сиздин оюңузча? Бул эмне деп айтса болот муну? Биздин университет, биз бардык бир ой чыгара турган болсок, кандай бир ченөөлөргө негиздешибиз керек. Кыргызстанда ишенектүү ченөө жүргүзүлбөйт. Эч бир университетте, эч бир окуу жайда, мектептерде дагы ишенектүү. Муну айтып түшүндүрүш кыйын. Эмеде бардык университеттерде, Американ университеттеринде, Запад университеттерде ассессмент деген система болот. Тынымсыз, көп жактуу, бардык эметтен баалоо системасы тынымсыз жүргүзүлөт. Дайыма динамиканы көрүлө турган, ошону изилдей тургандай данныйлар топтолуш керек. Бизде ошондой материал жок. Ошон үчүн бир конкретный пикир айтышка негиз жок. Бирок биз 15 жаш эң жакшы баягы эч күмөн санабай турган ченөө бизге PISA жана башка бир-эки эл аралык экзамендөө, изилдөө деп аталат. Ошолордун материалдары бар. Жүргүзүлгөн, ошолордун ичинде эң алгыл, эң ишенектүүсү, эң бизге толук маалымат бере турганы PISA экзамендери. PISA экзамендери 15 жаштагы Европа мамлекеттеринде жана кийин аларга көп мамлекеттер кошулган 15 жаштагы балдардын функционалдык грамотасын, сабаттуулугун текшерүүчү система. Ошол системанын результатын карап турган болсок, 2006-жылы жана 2009-жылы биз катышканбыз. Ошондо өтө жакшы картина берилген, өтө детальный картина, эч кандай жакшы нерсе жок, бирок детальный картина берилген. Ошол эмени биз баардыгыбыз билебиз, журналисттер билет. Биз ошол мугалимдерди, ошол катышууда мамлекеттердин ишин эң акыркы орунда алганбыз деген. Туурабы? Биз баардыгыбыз билебиз. Ошол билгенибиз чынын айтканда туура эмес. Туура эмес деген себебим, биз ал система, ошол экзамендештирүүдө акыркы болгон эмеспиз. Акыркы болгон эмеспиз дегенибиз
Biz данныйларды анализ кыла турган болсок, цифрларды анализ кылганда, мисалы үчүн, тиги эмен артта калгандыктын тиги орундун позициясына көңүл бурушубуз керек. Эгерде карай турган болсок, мисалы үчүн 2006 жылдагы PISA тестинде катышкандагы 2006 жылы естественный научный грамотность боюнча тестирование болгон. Буну тестирование деп Кыргызстанда тестирование деп многовариантный экзаменде тестирование деп аташат. Англис тилинде тестирование деп экзаменди айтат. Анан бул assessment айтат. Тестирование деген бул assessment айтат. Assessment деген бул чынын айтканда илимий изилдөө. Окуучулардын эгер ошондо биз цифраларды карай турган болсок, 2006 жылда илимий ойлонуш мүмкүнчүлүгүн ченеген изилдөө болгон. Биздин 15 жаштагы балдарыбыздын. Ошондо Кыргызстан 322 балл алган. Андын үстүндө бизден мурда турган Катар мамлекети 349 балл алган. Анын үстүндө турган Азербайжан 382 балл, анан кийин Тунисия, анын үстүндө анан жакшыраак Тунисия, анан жакшыраак Колумбия 288. Мен үчүн айтып атам муну баары. Эгерде ушул системаны внимательно карай турган болсок, мына Катар деген мамлекетти чыгарып салыш керек, себеби бул мамлекет менен эч кайсы мамлекет салыштырганга мүмкүн эмес. Бул өтө өзгөчө бир уникалдуу мамлекет. Уникалдуулугу бул Катардын населениесинде 11% граждандары, 89% экспаттар. Экспаттар деген гастарбайтерлер. Ошон үчүн булардын баасы ар кандай болушу мүмкүн, эч кандай мааниге болбойт. Себеби ошол жашаган 11% населениясы булар миллионерлер. Бардыгы. Бул миллионер население. Ошон үчүн булар эч кандай академиялык биз менен салыштырган эч кандай маани бербейт, түшүнүк бербейт. Анда мурдараак турган Азербайжан. Азербайжан 382 балл болуп турат. Азербайжандан мурда Тунисия. Азербайжан менен Тунисиянын аралыгы 4 балл болуп турат. Биздин Азербайжанга чейинки аралык ошондой эле, мына 4 балл дедим, андан үстүндө 2 балл аралык, бардыгы 2 балл, 4 балл, 5 балл аралык турат. Биздин көрсөткүчүбүз Азербайжанга чейин 60 балл болуп турат айырма. Мындайды не деп айтат? Мындайды статистика анализде outlier дейт. Бул деген сандык айырма деп эсептелинбейт. Бул сапаттык айырма деп эсептелинет. Сандык айырма деген кандай бир ресурстарды кошсоң, мугалимдерди көбөйтсөң, же болбосо финансиялык күчөтсөң, мектептерди курасаң, педагогдорду колдонсоң, кубанып жетип аралашып кете тургандай. Сапаттык айырма андай болбойт. Сапаттык айырмада канчалык инвестиция кылган күндө дагы өсүү болот, бирок тиги току биз башка токту экендигин көрсөтөт. Бул өтө мен айтып атканым өтө серьезный нерсе. Биз топтун ортосунан эмес, топтун эң акыркысынан 60 балл төмөндө турабыз. 60 балл төмөндө мына Америкада ушундай оор абалдагы население менен иштеген проекттер өтө көп болгон. Мектептердин көтөргөнгө бул өтө көп иштер жүргүзүлгөн. Изилдөөлөрдүн бардыгында мен бир ошол эң жакшы специалисттердин бирөөсүн изилдеп, оценкасын карап чыктым. Мынандай 60 баллды балга өстүрө турган бир дагы ийгиликтүү проект болгон эмес. Мен 60 баллды биздин айтып атам, ошондой процент өстүрө турган бир дагы ийгиликтүү проект болгон эмес. Канчалык кадрларды алып келген, карабастан мектептерге. Канчалык финансирование карабастан, анчалык. Бул деген биздин системада өтө биздин система биздин окуучулардын грамотасынын деңгээлинде өтө чоң проблема деген түшүндүрөт. Эми мынау Кыргызстан өзү эркин, суверендүү, өз алдынча мамлекет делген менен дагы эле баягы мамлекеттен үмүт этмей, баягы советтик кездегидей мамлекетке догурмай, же болбосо ошол алган билимин мамлекетке колко кылмай, ошондой калыптанып калган адат мындай жарандарды демилгесиздикке, өз алдынча эркин ойлонууга, эркин өлкөдө жашаган менен эркин эместикке түртүп аткан жокпу? Бул негизинен бул биздин маданиятыбызга негизделген жүрүш-туруш. Эми жүрүш-туруштун баардыгы маданият дейт. Мен маданият дегенде филармонияны музейлерде айткан жок. Маданият деген эгерде
Биздин маданиятыбыз болсо биздин чарбалык тарыхыбыз менен алып калат. Чарбалык тарыхыбыз болсо биздин географиялык ландшафтыбыз менен алып калат. Анан ал көп жыл болгон, көп кылымдар болгон. Анан ошонун биздин привычкалары, жүрүш-турушубуз баары өзгөргөн. Биз мындай капиталисттик дегендей жарыш, өзү үчүн күрөшчү жашоо эмеси бизге өзгөчө башкача болгондой болгон. Ошон үчүн агартуу түшүндүрсө болот, түшүндүрүшүбүз керек, иш кылышыбыз мүмкүн жок, бирок агартуу системасынын эффекти бул жерде көп болбойт. Мына эмеде деле жанагы бир изилдөөдө мен азыр статьяны алып көрдүм деген ар кандай факторлордун ролун ошондо да көрүп турат. Мектептин ролу окуучунун ийгилигинде өтө чоң эмес. Башка факторлорго салыштырганда, ата-энеге салыштырганда, окуучунун өзүнүн өзүнө ишенгендигине салыштырганда, мектептин ролу төмөнүрөөк болот. Ошон үчүн бул биздин көбүрөөк маданиятыбыз, көбүрөөк биздин ата-энелерибиз маданияттын начетилдери бизге бере турган ата-энелер, анан коом, ошол маале дейбизби, квартал дейбизби, кичинекей комьюнити, ошолордун жүрүш-туруш таасири, ошол биздин жанагы инициативдүүлүгүбүздү аныктаучу негизги факторлор. Ооба, университетте аракет кылышыбыз керек, бирок ошол эске алып аракет кылышыбыз керек. Ошондон бизде привычка эмне үчүн өкмөт кылбайт? Эмеде жанагы реалити шоу деп коет Америкада, жанагы болот адамдардын окуяларын көргөн. Биздин саясатчыларыбыздын же ошол президенттердин же премьер-министрлердин жасагандарын баягы телевизордо көргөндөй болуп, адамдар болельщик болуп көрүп отурушат. Чын өздөрү ошонун кандай бир бөлүгүн өзүнүн мойнуна алып туруп, инициатива кылуу менен катышкан, ошол аракетке катышкан азыраак, өтө эле аз. Бул маданият жагыбызга көбүрөөк кешири болот. Мектептерде болобу, же болбосо жогорку окуу жайларында болобу көптөгөн ошол предметтер окутулат, бирок ал келечектеги жашоодо анын көпчүлүгүнүн дээрлик көпчүлүгүнүн пайдасы тийбестигин ошол билим алуучулар дагы түшүнүшөт, билишет, бирок ошого карабастан сабактарга эптеп келип кетмей, анча-мынча нерселерди, сабактарды акча менен бүтүрмөй, студент же окуучу өзүн өзү алдайт, мугалим дагы өзүн өзү алдайт. Ушундай деги эле ушундай сапатсыз билимдин мага кереги барбы, мен убакыттан жөн гана уттуруп аткан жокмунбу деп мындай критикалык өзүнө мамиле кылбайт да билим алуучу дагы, билим берүүчү дагы ага баары бир дегендей. Муну мамлекет болсо кайсыдыр бир формалдуу нерселерди жасап аракет кылып аткансыйт, бирок негедир натыйжа мындай болбой аткандай да. Менимче мамлекет азыр серьезный эми гана аракет кыла баштады. Мектептерде, университеттерде тазалоо иштери, формалдуулукту тазалоо, бирок ийгиликке чейин өтө көп жүрүш керек. Эмне себептен ошондой? 15 жаштагы балдарды изилдегенде алардын деңгээли башка мамлекет, башка бизге окшош мамлекеттер, даже мына Казакстанга салыштырганда дагы өтө төмөн экендигин көргөнбүз. Бул не деген түшүндүрөт? Бул өтө так эсептөө, изилдөө, өтө так ченөө. Бул деген 15 жаштагы бала 2 жылдан кийин университеттин мугалими, студент болот. Университет үчүн даярдалган контингент жок. Университеттин программалары башка мамлекеттер, мисалы үчүн Россиянын окуучуларынын деңгээлине, же болбосо эл аралык жалпы мамлекеттердин орточо деңгээлине эсептелген материал программа болот. Бизге ошол даярдыгы жок балдар кирет. Анан ал балдар контракт менен окуйт. Университеттин жашоосу контрактка байланган, ал буларды өткөрбөй койгонго мүмкүн эмес. Бул деген университет жогорку окуу системасы пустой оборот менен иштеп атат деген сөз. Эгерде 15 жаштагы балдар ошончолук төмөн деңгээлде боло турган болсо, биринчи суроо эмне үчүн деген суроо келет. Ал себеби 14 жаштагы балдар ошондой болгон, туура деңгээли. Эгер ошентип бара турган болсок, мектепке кирген балдардын деңгээли канча болчу деген суроо келет. Мектепке кирген балдарыбыз биздин мектептин программасында жазылган китептер дагы башка мамлекеттердин
жазылган китептерине салыштырмалуу деңгээлдери бирдей болот. Биздин балдар ошону өздөштүрө турган даярдык менен келдиби мектепке деген суроо туулат. Эгер ошентип бара турган болсок, эмне келип чыгат? Даже 2 класстагы, 3 класстагы балдардын окугандардын изилдөөлөр менен азыр мен 1-2 статьяны карап чыктым Кыргызстанда эл аралык изилдөөчүлөрдүн жасагандарына. Биздин жалпы окуучу балдарыбыз мектепке киргенде мектептин талабына деңгээли төмөн туура келбей кирет. Бул не деген сөз? Бул деген дагы пустая оборот менен мектеп иштейт. Ошондо биздин агартуу системабыз толугу менен пустой оборотто иштеп аткан болот. Ал деген анын ичинде калп эле окуган, калп эле баа койгон, калп эле өткөргөн, калп эле мактоо ошентип самообман менен өзүбүздү өзү алдаган система менен биз көп жылдан бери жашап келатабыз. Ошон үчүн анын ичиндеги бала ага билим илинбегендиктен, ал билимге өзүн байланыштырып ийгилик сезбегендиктен, ал бала эптеп күн өткөрүп, диплом алганга чейин жетсем, анан бир жагы бир көрүнөр деген нук менен жашап келет. Ошон үчүн бул жерде маселе өтө терең. Эми мына сиз өзүңүз көп жылдардан бери Дубайдагы ошол Американын билим системасынын негизинде түзүлгөн ошол окуу жайда профессор болуп иштеп келатыпсыз. Өзүңүз болсо бир кезде Кыргызстандагы ушул айылдык мектепте мугалим да болупсуз, башка тармактарда иштепсиз. Анан ушул бүгүнкү күндө ошол батышта же болбосо ошол Америка билим берүү системасындагы окуу жайларда бир маселе барбы? Мындай студенттерде, мисалы, тек киши ушу баары билимге ашык болуп, чындап эле билим алайын деп, студенттердин баары бир кылка ушундай тенденциядабы, же мындай акча менен, акча негизги ролду ойногон ушундай мандемдер да барбы? Анткени төлөп коет, окууну бүтөт дегендей акча менен. Кыргызстандабы? Батышта, Америкада. Батыштабы? Билим. Батышта, мисалы үчүн Америкада колледжге кирген балдардын 50% гана диплом алып бүтөт. Бакалавр деңгээлинде. Жалпы тапшырышат, бирок ошолордун 50% гана диплом алат. Ооба. Бул деген ал жерде эгер билбей турган болсо, өтүп кете бере турган мүмкүнчүлүк жок. Ал жерде мугалим академияга сабак болот. Мен мисалы үчүн сабак өткөнүмдө менин биринчи деңгээлдеги математика классында 50%га чейин балдар кылайт. Анан ал балдар биздикинде пересдача деген мындай жолдор жок. Бул Советтер Союзунда жанагы планды аткарыш үчүн бала окуудан чыгып кетпеш үчүн пересдача деген, отработка деген бир обходной жолдорду ойлоп таап, анан сүйлөп эметем. Бардык калп болгонун бардыгы Американ системасында жок. Эгерде окуучу жетишпей кала турган болсо, жетишпей аткандыгын улам семестрдин жүрүшүндө көрүп барат. Анан эгерде баасы кулай турган болсо, кулады деген баа боло турган болсо, ошол 2 деген баасы, бизде 2 дейбиз Кыргызстанда. Ошол 2 деген баасы дипломго жазылат. Өмүр бою аны менен жүрөт. Ошого дипломго жазылбаш үчүн 2 жума мурда чыгып кеткенге уруксат берет. 2 жума мурда чыгып кете турган болсо, ошол жазылбай калат. Бирок ошо чыгып кетти деп жазылып турат. Withdrawal дейт. Ал өмүр бою аны коштоп жүрөт. Мен иштеген университеттин жанында ConocoPhillips деген компания бар болчу, биздин университет менен договор болчу, Оклахомада штатта. Анан ошолордун требования боюнча, эгерде GPA орточо баалы 3,5-дан 3,3-төн төмөн болсо, алардын жумушка документин карабайт. Бүтүрүүчүлөрдүнчү. Ал эң жакшы төлөгөн эң престижный компания. Көп престижный компаниялар студенттердин эмесине карайт. Академиялык ийгилигине карайт. Ошон үчүн ал жакта алдоо жок. Алдоо көп, сын көп, бирок иш жүзүнө келе турган болсо, система абдан жакшы иштейт. Менин Американын агартуу системасынын кемчиликтерин эмнеде? Менин оюмча Американын агартуу системасында кемчилик жок. Кемчилик жок дегенди түшүндүрөт. Азыр сен күлүп атасыңбы, ойлоп атасың, проблема жок. Проблема бар. Бирок системада кемчилик жок деген системанын ичинде өзүн өзү дарылай турган механизм бар. Проблема чыгат.
шум болот. Ошол жерден аябай катуу күрөш болот, бирөөсү чыкпайт, бирок система өзүн өзү дарылай турган система. Ошон үчүн азыркыга чейин Американ системаны өзгөртүш керек деген бир мындай ишенектүү чоң кыймыл жок. Ооба, системаны пайдаланыш бар, ооба. Системаны пайдаланып, айрым көрүнүштөрдү, айрым проблемаларды, айрым артта калганды, айрым алдоолорду системанын өзү жетиштүүлүк кылат. Балдарга сырттан күчтүн кереги жок дегендей да. Ошон үчүн система ушунчалык гибкий. Фундамент тиги саясий системасы сыяктуу эле. Кээде ушу карап турсаң, ушул Америкада, батышта ушул бир ийгилик жараткан, жаңы бирдемени ойлоп тапкан, мисалы үчүн Стив Джобс, же болбосо Марк Цукерберг, Тесланы ойлоп тапкан жаратман адамдар бир маек берип калышат. Диплом анчалык деле мааниге ээ эмес дешет. Кайсы бири айтат, мен окуу жайда баланчанчы жылы окуп анан чыгып кеткенмин дейт. Кулап калганмын экзаменден дейт. Анан бирок аягы келип ушундай ийгиликтерди жараттым деп, мындайча айтканда, окуу жайдагы теорияны, дипломду, предметтерди мындай кээде мындай жокко чыгарып койгон. Эң негизгиси реалдуу турмушта өзүң аракетчил болуп, кийинчерээк мындай демилгечил болуп, өзүңө өзүң ишен дегендей мындай бир ушундай ишарат кылышат да. Буга көз карашыңыз кандай? Бул ошол мен билем, жаштардын ичинде өтө көптөрүнө ушул сөз майдай жагат. Чагат. Илон Маск ачык айтып атат, сен дипломуң мага бир тыйындык кереги жок дейт. Чындыгында да ошондой. Менин өзүмдүн балдарым, мисалы үчүн эки уулум петролиум инженер, нефтяной инженер. Кызым менеджмент туризма специалист бүткөн. Үчөөдөн программист. Жумушка алганда бир жолу дагы дипломду сураган жок дейт. Биздин кыргыз балдардын ичинде аябай чоң ийгиликке жеткен программисттер бар. Только программисттер бар. Байкадыңбы? Только программисттер бар. Врачтар эмес, инженерлер эмес, только программист. Несебептен ошол рынокто ушунчалык кадрларга, программа жазган кадрларга муктаждык аябай чоң болгон. Өтө чоң болгон. Анан ошондо жалпы таланттуу адамдар ошого тез квалификациясын өзгөртүп, өздөштүгүн мүмкүнчүлүк алды. Эми университет керек эмеспи? Университет мындай изилдөө, чыныгы мындай илимий изилдөө бизде аябай көп болгон. Биз конференцияларга даярданганда мындай нерселердин көп көрөбүз. Мисалы изилдөөлөр. Окууну добровольный мен келечекте мен университетсиз ийгилик жаратам деп кеткен миңдеген эмелер бар. Ошолордун ичинен сампл эме алып, выборка алып, анан окууну кетпеген университет. Анан ийгиликтер менен салыштырганда салыштырылгысы төмөн. Университет бул организующий нерсе, адамдын ишин уюштуруп берет. Билим алышын. Университетте адам кандайдыр билимде конкуренттик средада иштейт. Университеттин предметтерин тыныштырганда келечектеги адистер келечекте ошол иштеген эмесинде эмнелер негизги роль ойношу мүмкүн деп ошону тыныштырат. Ошон үчүн университеттен отказ кылган абсолютно туура эмес. Бирок Кыргызстанда ошондой университеттер өтө аз. Кыргызстанда университеттерде ушунчалык безответственный мезгилдер болду. Азыркыга чейин. Азыр караган массалык университеттен айдап чыгып аткан университеттен университетке кирбеген адамдар университеттин дипломун алып да. Кирип ичинде жүргөндөр да сапаттуу окуган жок. Мен аны адис катары билемин. Ушунчалык просто өтө кейиштүү нерсе. Бизде университет пустой болуп иштеп. Бир жерде мугалимдерди түшүнүш керек. Мугалимдерге ошол программаны өздөштүрө ала турган деңгээлде студент келбей атат. Биз айттык 15 жаштагы балдар жөнүндө да. Диагностикасын. Ал балдар контингент университетке контингент чыгарып бере албайт. Бул бир. Экинчиден, мугалим эгерде өзгөчө педагогикага аракет кыла турган болсо, анын эмгеги компенсацияланбайт. Мугалим даже бир кичинекей брошюрка жазып турган болсо, ошону чыгарганга дагы финансирование жок. Тиги илимий конференцияларга поездка же болсо илим изилдөөсүнө жардам дегендей нерселер эмес. Мисалы үчүн
Bizim üniversitede жылга 2 жолу трансфер этип берет. Компаниялар бар деп. Анан Америка университеттеринде 1 жолу аймаклар, көпчүлүк университеттеринде трансфер этип берет. Биздин ушунчалык уникалдуу жакшы кадрларыбыз бар университеттер. Мен коллегаларымды билем да. Ошолордун ичинен просто таланты шетилбей, bağlanбай калаткан эме. Ошон үчүн биз комплекс өтө татаал эмедебиз. Студенттерге айтат элем, эч качан университеттен мындай төмөн баалабаш керек университет системасын. Эгер мүмкүн болушунча мугалимге карабай, шартка карабастан ошонун баарын өзгөртүшкө аракет кылыш керек. Себеби ал симфониядай болуп, предметтер симфонияда болуп түзүлөт. Кийинки кадр толук кандуу болсун үчүн. Америкада өзүнүн үй бүлөсү менен ушул жака көчүп барып, Ибраим Нуракын уулу деген мен журналист досум бар. Ошол бир жолу мага айтты эле. Мен бир Америкадагы жогорку окуу жайында иштеген бир профессор менен сүйлөшүп калдым дейт. Ал профессор айтты дейт, мына ол илим боюнча жанагындай атайын илимий иш жактагандардын иштерин карап көрсөм, жасалма интеллект менен эле бирдемелерди жаза коюп, чаптай коюп, ушинткендер мында окуп, изденип, китепканаларга кирип, ушундай бир мээнет кылгандар жок. Дароо эле байкайсың, мына ол жасалма интеллектти аябай пайдаланып, ушул илим жактагысы келген ушундай жалакайлар көбөйдү. Аны же мындай карап туруп кетирбейин десең, алар деген акча төлөп, ушул университеттин бюджетине акча алып келип атат. Анан жетекчилик болсо, ошентип наалысаң, ал деген акча алып келип атпайбы дегендей кылат дейт. Ушундай бир карап туруп баш чайкайсың дегендей кылып айтты эле. Сизде ушундай тенденция жокпу силерде? Мындай. Жалпы тенденция мындай. Америкада ушундай принцип бар. Вообще академический publish or perish дейт. Сөзсүз жаса болсо өлүп кетти. Сөз публикация кылдыйчы, ол өлүп кетти деген мындай фигуративный айткан сөз бар да. Бул деген эгерде сен тынымсыз устачылык кылып бирдеме жасап турбасаң, сен окуучуга кантип үйрөтөсүң ошону. Эгер эбеңден анын деңгээли өтө чоң. Мисалы, Америкада 2 түрдүү университет бар. Окутуучу университеттер, анан изилдөөчү университеттер. Окутуучу университеттер сен айткандай окуялар болот. Өтө группий формада эмес. Кандай бир деңгээлде өзүнүн академиялык активдүүлүгүн көргөз, жетекчиликте барды билет. Академик. Алардын негизи ишинин 70% талап кылынган ишинин 70% окутуудан натыйжа бериш. Ошон үчүн түшүнүш керек. Илим изилдөө университетинде сен айткан нерсе болушу мүмкүн эмес. Илим университетинде бири-бирин кемпитеген жула турганчалык конкуренцияда иштешет. Дагы бир жагы, мына мен бул жерде отборочный комитет, жумушка алыш комиссиясынан өзүн такдырага жумушка 2 мугалим бар. Биз объявление бердик. Объявлениеге биз интервьюну баштайбыз деп, биз документтерди окуп карайбыз деп баштайбыз деп деген күнү 254 документ болду. 254 доктор наук документ беришти. Американын бардык университеттеринде ошондой. Бул не деген түшүндүрөт? Бул деген ошондон өтүп келген киши жүрүштөрү таптакыр башка болот. Анан жанагы жөнөкөйлөтүп, сплошной халтура деген дайыма айтылат. Айрыкча медиада бул ошол жанрдын сапаты да, жанрдын өзгөчөлүгү да бул. Ошондой айтылат, сындалат. Бирок сплошной чирип кетти деген мен ушунчалык бир противоестественно специалист катары айта турган болсом, андай бандай эмес. Эми мына улуу советтик кезде билим бекер делинчү да. Кыргыз СССРинде, Союздук республикалардын ичинде билим бекер делинчү. Азыр эми башка система негизи сизге суроо, мыкты сапаттуу билимдин наркы баасы барбы? Мыкты билим үчүн мыкты акча төлөш керекпи? Же мындай акчасы жок деле өзүнчө эле күдүңдөп эле изденип эле мыкты билим алса болобу? Билим алуу деген менден окуучуга өтпөйт. Биз ошону түшүнүшүбүз керек. Биздин Кыргызстанда билим берүү системасы деп, билим берүү деп аталган өзү
тиги иштин жаратылышын чагылдырбайт. Бул эмеде педагогикада, психологияда аны конструктивизм дейт. Конструктивизм деген окуучу өзүнүн мурунку билимине негиздеп жаңы маалыматтан өзү билимди конструкция кылат, курат. Демек ошондой болгондо ар бир адамдын өзүнүн инициативасы, өзүнүн аракети, өзүнүн эмгеги билим жаратат. Жана система мынтип берип койбойт. Система ошого шарт түзүш керек. Ошол окуучуга, ошону иштегенге. Албетте өз алдынча билим алса болот. Бирок эгерде университеттерде инфраструктура берилип атат болсо эмне үчүн отказ кылыш керек андан? Ал инфраструктура библиотеканы обеспеченность. Мисалы үчүн биздин университетте жок деп жок. Мисалы жок публикация жок. Барып алсаң болот. Бирок ал университетте гана иштесең болот. Мисалы үчүн университетте гана окусаң болот. Эгерде мугалимдердин экспертизасы бар ресурс болуп турган болсо, эгерде коллегалар менен обсуждение кыла турган болсо, эгерде мисалы үчүн башка университеттерден дайым байланыш боло турган, конференция уюштура турган, же болбосо кандай жерде сенин эмгегиңди, аракетиңди колдоп бере турган андан эмне үчүн отказ кылыш керек? Өзүңдүн өз алдынча иштеп жетишкениңе караганда тиги көбүрөөк жылышка жетишесиң. Ошон үчүн изденүү жолу менен албетте билим өндүрсө болот, бирок кост чыгымын салыштырып көрүш керек. Америка системасындагы университет болуп атат. Мына сиз ошол жерде иштеп атасыз. Арабтар өздөрү уул кыздарын окутабы ошол окуу жайга? Америкалык системадагы билим берүү системасындагы. Негизи эле ушул арабтар ушул билим системасына, АКШнын билим системасына кандай карайт ошол Дубайдагы? Мына, Бириккен Араб Эмираттарында өздөрүнүн граждандары 17-20% гана түзөт. Бул уникалдуу жер. Биздин университет өздөрүнүн граждандары үчүн курулган университет. 100% граждандар окушат жерде. Азыр мына 3-4 жылдан бери биз международный кабыл баштадык, окушат. 100% граждандар иштейт. Мугалимдер 90% мугалимдер чет өлкөлүктөр. Окууга требование, жумушка алыш требованиясында жазып турат. Же билими, же тажрыйбасы батыш өлкөлөрүнөн болуш керек деп. Ошондой идея батыштын технологиясын, билимин өздөштүрүү өздөрүнүн граждандары үчүн. Мен өздөрүнүн окуу 100% англис тилинде болот. Бирок ошонун ичинде чоң кусок араб маданияты жана ислам маданияты деген курстар болот. Сөзсүз түрдө 4 жыл окулат турган. Мен араб студенттерим айтат, предметтердин эң оор ошол дейт. Талап өтө күчтүү дейт. Себеби эне тилдин нюанстарын, тиги тарыхы чоң да, тилдин өнүгүү тарыхы чоң. Ошондой. Бул өтө өзгөчө. Эмне үчүн Американын системасын алып атат? Себеби Американын системасы көп оценкалар боюнча, көптөгөн оценка. Жалпысынан эми узак убактуу результаттар боюнча Американын системасы дүйнөдө эң ийгиликтүү система деп эсептелет. Эркин ойлонуу. Америкада кайсы китептер менен окуй турган болсо, биздин центрде ошол китептер менен окуйт жерде. Америка билим берүү системасында адамдын эркин ойлонуусуна, эркин демилгелүү болушуна багыттайт деп атпайсызбы? Ошондо мына советтик билим берүүнүн өзөгүн дагы көргөн киши катары айтсаңыз, советтик билим берүүнүн өзөгүндө ошондой адамды эркин болбоого үндөйбү ошондо, Советтик система кандай бир максаты бар. Коммунизм деген бир идеясы бар. Ошондо мындай адамдар жашаш керек дейт. Күчтүн бардыгы ошого жумшалыш керек дейт. Адам марксизмден башка нерсеге алаксыбаш керек дейт. Анын бардыгы Маркс Даль деген дейт. Анын бардыгы мусор дейт. Зыяндуу дейт. Ошого тарткан адам душман болуп эсептелген. Ошон үчүн коюлган рамканын ичинде ошол максатта гана адам кыймылдаш керек болгон сеттесинде. Ошол ар кандай последствиялар берген, ар кандай натыйжалар берген. Ар маданиятта, Кыргызстанда, бөлөк Өзбекстанда, бөлөк эменин ичинде, Россияда бөлөк адамдардын привычкаларын өзгөртүүлөрдү берген. Ар ким өзүнүн маданиятын жараша ар түрдүү ыкташкан ошого. Ыкташкан. Эптеп жашаш үчүн ошон эметет. Ошол поколениеден болгондуктан 3 поколение. Мындан оонго болгондуктан ата-энеден балага өткөндөй деңгээлде болуп калган.
Биздин Кыргыздын системасында, биздин Кыргыздын маданиятында бул өтө күчтүү иштеген. Бизде себеби биз көрөк бул урундук маданияттабыз. Бизде ата менен жана комитеттин урунун тобубуздун таасири бизге өтө күчтүү болот. Ошон үчүн бизде өзүбүздүн нюансыбыз бар ал жерде. Ошон үчүн инициатива деген жок. Инициативаны өчүрүп салган ал. Себеби инициатива мүмкүн зыяндуу нерсеге кетип калат. Мүмкүн тиги зыяндуу кибернетикага кетип калышы мүмкүн, зыяндуу генетикага кетип калышы мүмкүн. Ал марксисттер далилдебеди эле алар зыян экендигин. Ошон үчүн күчтүү баарын жакка топтош дегендин натыйжасында биздин ойлонуубуз 70-жылдын ичинде өтө көп мындай өзгөчөлүккө ээ болуп калган да. Америкада башынан баштап адам эркин деп эсептелген. Адам индивидуал баалуулукта эсептелген. Группа эмес, индивидуум баалуулукта эсептелген. Индивидуумдун каалоосу императив деп эсептелген да, мындайча айтканда. Мынау Кыргызстандагы билим берүү жаатына көз салып турсаңыз керек сиз деле. Кыргызстан мисалы үчүн батыш моделиндеги 12 жылдык билим системасындагы кийрүүгө далалат кылып атат. Ошондой эле мынау Орусия менен билим жаатында бирдиктүү бир мейкиндик түзөлүү деп дагы атат да, мындай. Кош стандарт деп коебузбу? Буга көз карашыңыз кандай? Мен 11 жылдык, 12 жылдык, 11 жылдык өткөн, эми ал жерде эч кандай өзгөчө проблема жок. Өтө көп каршы болушунун деле мааниси жок. Өтө мактай беришинин мааниси жок. Эмеде эгерде биз кадайдыр мындай взаимно түшүнүүгө барышыбыз керек көп элдер менен. Эгер көпчүлүк элдерде системасы 12 жылдык боло турган болсо 12 жылдык болуш керек. Эмне үчүн 12 жыл болгон деген эмеге келиш керек. Ал адамдын физиологиялык, анан психологиялык өсүүсүнө, өнүгүшүнө эсептелген. Баягы учебный нагрузкалар, окуучунун убактысы, денесин ошого эсептелген бул мындай илимий негизделген мамлекет. Анан ошол мамлекеттин финансылык мүмкүнчүлүгүнө жараша эсептелген. Биз ага барган жөнүндө көп талаш тартыш болуш керек. 12 жылдык өтүшүбүз керек, анан уже башталды, анан көп эметпеш керек. Экинчиси не дедиң? Орусия менен бирдиктүү мейкиндик түзөлүү. Бир пространство түзүш. Орус билим берүү системасы эң дүйнөдө жакшы системалардан эмес. Өтө көп проблемалар бар. Эң негизги проблемасы туруксуздук. Дагы эле аныкталып, биз акыркы биздин системабыз ушундай деген эмеге келели. Бирок биздин башка барар жерибиз да жок. Биз Орусиянын системасына кошулгандыгыбыз выбордон анан ошону тандагандык болгон жок. Бул муктаждык. Муктаждык деген не деген? Бизде мисалы үчүн өзүбүздүн эмне үчүн биз өзүбүздүн жолубузду таба алган жокпуз? Себеби өзүбүздүн жолубузду табыш үчүн, мисалы үчүн өзүбүздүн улуттук эмебизге жараша системаны иштеп чыгарыш үчүн бул өтө кымбат нерсе. Миңдеген изилдөөлөр болуш керек. Чоң группалар конкурирующий абалда изилдөө жүргүзүш керек. Longitudinal дейт. Узак мөөнөттүү изилдөөлөр болуш керек. Анын бирине да мүмкүнчүлүгү жок. Бул бир. Экинчиден, биздин системабыз ошол жактан келген система, ошолордун системасы. Биз мына 2003-жылы эме болгондо мен USAID атынан биздин чогулушка катыштык. Жанагы эмени өзгөртүп кабыл алган кезде биздин закон боюнча Кыргызстан образовательный закон чыгып. Ошо Кыргыз Республикасынын Кыргыз деген жеринде федерация деген сөздөр өзгөрүлбөй, байкалбай калган жерлер турчу. Ошондо. Түшүнүп атасың. Бизде эч кандай өзүбүздүн творческий жасаган, өзүбүздүн абалыбызды изилдеп, ошого ыңгайлуу гармония боло тургандай талашсыз система жасай турган мүмкүнчүлүгүбүз жок. Ошон үчүн биз өтө рискованный изилдөөлөр. Акча жумшаган каражатын акташы мүмкүн, актабашы мүмкүн. Ошон үчүн биз мына Казакстандын, Өзбекстандын, Россиянын ошондой жасаган, риск жасаган реформаларынын результатын ишчилеп туруп, ошонун биз да пайдаланышыбыз керек. Биз өтө окшош нацияларбыз. Мына ол интернет технология өскөндөн өсүп баратат. Жасалма акыл эстейбизби, жасалма интеллект деген чыкты. Бул тенденция билимге, илимге кандай таасир тийгизип атат деп ойлойсуз? Мындай пайдасы көппү же зыяныбы?
дагы билим деген бул адамдын өзү эмгек кылып мурунку билгенине негиздеп анан жаңы билим кошуу. Жаңы билим кошуу, жаңы кураштырыш. Конструкциялоо. Жаңы билим кошуу процесс жүрбөсө да билим болбойт. Ошого эмнени пайдалансаң, кагазды пайдалансаң да болот, интернетти пайдалансаң да болот. Бирок ошону жасашың керек. Ошон үчүн бул адам бул ошо коомдун колдонгонунан. Бир кезде трактор чыкканда жердин баарын трактор. Ооба. Азыр биз кетмен чабып эле жашадык. Мисалы үчүн эмелерде. Туурабы? Себеби кээ бир жерлерде ошол ыңгайлуу. Ошон үчүн соң баштап кала турган болсо, ооба, эмени пайдаланыш керек. Билим берүүдө биз окуучулар, биз өтө катуу контроль кылабыз. Мисалы, окуучулар алдоо жүргүзбөсүн. Шпарга катары пайдаланбасын. Бирок аны билимдин источниги катары пайдалансын. Бирок ошону экзаменде жалган баа алганга пайдаланбасын деген контроль өтө күчтүү. Бардык университеттер ошону кылып атат. Биз математикте биздин кафедрада мисалы үчүн биз 100% письменный open-ended дейт, открытый жооп берилбеген жазуу экзамендерин жүргүзөбүз. Кайсы источникте кааласаң окугун, бирок бизге жазып көргөзө дегендей да. Бирок бул өтө чоң байлык. Искусственный интеллектти үйрөнсөң, трактор айдагандай үйрөнсөң, канчалык соң жерин айдагандай, искусственный интеллектте көп нерсе бар. Бирок андан аркасы эч ким билбейт. Андан дагы кийинки поколениясы 5-6 жылдан кийинки искусственный интеллекттин билим берүүгө да жашоого таасирин миллион пикир бар дегендей да. Жасалма интеллекттен, жасалма акыл эстен эмнени сурасаң, эмнени талкууласаң, эмнени пикир алышсаң баарын айта берет экен да. Анткени бүт ошо маалыматтык база ошого киргизилген. Жасалма интеллект баары бир күчтүүлүк кылабы же баары бир китепканадагы ар кандай багыттагы китептердин ордун жасалма интеллект алмаштыра албайбы? Мындай, мисалы үчүн билим өздөшүш үчүн мына кагаз материалдан окуган өтө маанилүү. Кагаз материалдан стабилдүүлүгү чисто физиологический. Экран деген толкун берет да, туура? Физиологический friendly деп коет, да? Кагаз friendly. Анан дагы привычкадан кайсыга көнө турган болсо. Жасалма интеллектке мен бир кезде мен агам айтты эле, эгер китеп окуй турган болсоң, ишенбей оку депчи, талашып. Чындыгында ошондой оку деп. Искусственный интеллект менен иштегенде дагы ишенбей мамиле кылыш керек. Чындыгында ошондой, тек дал эле мен азыр тескерисин көргөзөм, саба дегендей мамиле кылып, эгер билим алыш үчүн. Интеллектке каршы көп университеттерде ошо контроль жок болгондуктан алдоо жагынан колдонуп, репутациясы төмөн болуп атат ошол. Искусственный интеллект сплошной жамандык катары. Жалалидин ага дагы бир маселе тууралуу сурайын деп атам. Мына кыргыз тилин жакшы сүйлөбөй атабыз. Кыргыз тили унутулуп баратат деген маселе өлкөбүздө мындай чында эле бир көйгөй да. Чоң эле көйгөй. Сырттан караганда сизге бул маселе кандайча көрүнөт? Мунун чечүү жолдору кандай сиздин оюңузча? Ошон бизде мындай Кыргызстанга барсам, жакында бардым. Спортта. Анан биздин балдарыбыз банкрот болуп кетти деп бир киши. Аябай чоң келди. Жалпысынан Кыргызстанда кыргыз тилин сыйлабай койду деген бири-бирин жаман көрүү бар. Араб бол, орус бол дегендей. Бул темага мындай келели. Мисалы үчүн бизде кыргыз тилин мындай установка түшүнүк бар. Биздин тилибиз ушунчалык сонун тил, ушунчалык эметил. Чоңку адамдар жаман, ошону сүйлөп алган дегенчи. Мен ушундай тескерисинде. Биздин тилибиз өтө кедей, өтө начар тил. Ошон үчүн адамдар отказ кылып атат. Мастерскойго барсаң, эгер инструменттер боло турган болсо, ошол инструменттер менен көп нерсени жасай аласың. Муну инструмент азыр боло турган болсо, ал нерсе жасайсың. Ар бир сөз бир идеяны кармайт.
идея бесконечно көп. Ошо нюанс болот. Аябай тонкий идеялар болот. Ошону кармаганда тонкий сөз керек. Ошол сөз тик структурада туруш керек. Баягы лингвисттерде структурализм деген бар. Ошонун ичинде естественный туруш керек ошол. Ошон үчүн тил мүмкүн болушунча бай болуш керек. Анан эгерде эки идеядан жаңы идея жасаш үчүн сен эки идеяны кармаган инструментиң болуш керек. Ошондо сөз идеяны кармаган, идеяны кураштыра турган инструмент. Эгерде ошол кедей боло турган болсо, мээ эң чыгашалуу, эң көп баягы бензин көп жеген аппарат. Мээ кача баштайт ошону. Биздин ойлонуштун 98% подсознанияда жүрөт. Бул 98% деген мен акырда айткан жок, бул изилдөөнүн натыйжасы. 99%, 98% ойлонуубуз подсознанияда бизге биз аңдабай, сознаниябызда эмес, аңдабай жүрөт. Ошол жак отказ кылат. Качат тилден. Биздин балдарыбыз эмне үчүн орус тилине көчөт? Ошол жак тилди комплекстин карайт. Тилдин ошонун бул сөздү айткандан кийин дагы бир үчүнчү сөздү таппай калыш коркунучу боло турган болсо, ошо коркунучу жок сөз тилге аракет кылат. Ошон үчүн биздин балдарыбыздын оогуп атканы биздин тилибиздин кемчилиги. Мына бир мисал айтайын. 2015-жылы бизде сөздүк чыкты. Сөздүк чыгыптыр. Мен Кыргызстандын кыргыз тилинин толук сөздүгү да мындай эсептейм. Ошондо 50.000 сөз катталыптыр. 50.000 сөз катталыш. Сөз жана сөз айкалыштары дейт. Сөз анын сөз айкалыштары. Сөз айкалыштары дагы бир сөз болсо, анын башка вариант колдонуштары дагы тизмеге кирген. 50.000. 60-жылдары Юдахин сөздүк түзгөндө 40.000 сөз каттапты. Азыр бул официальный академиянын утверждениясы менен бизди колдонуш үчүн чыгарылган нерсе. Өсүш канча? 10.000 сөз. Туурабы? 25% өсүш. 60-жылдардын аягында казак тилинин сөздүгүндө 70.000 сөз катталган экен. Азыр мен текшерсем казак тилинин сөздүгүн 153.000 сөз жана сөздүк айкалыштары деп сөздүк бар. Эмне үчүн? Эмне үчүн? Биз эгерде бала казак тилинде колдоно турган болсо, мүмкүнчүлүгү болсо, эки тилди билсе, кыргыз тилинде колдоно турган болсо, кайсынысын колдонот? Более экономияны колдонот. Экономия деген менин энергиясын азыраак ала турган колдонот, туура? Безопаснейрагын колдонот. Эмне үчүн казактар ошончолук тилди көбөйтү? Дагы бир нерсе. Образование, мисалы үчүн, 64-жылы Америкада кедейликке каршы күрөш башталган. Ошол кезде чоң националдык проект болгон. Америка ушунчалык энтузиазм менен катышкан. Кедейликке жоюш, биз это позорно, ушундай бай мамлекет үчүн кедей элдин бир бөлүгү кедей болгондугу бүт жолун издеген. Биринчи түшүнүк, бардыгына түшүнүк берген, кедей болгондук бирден бир себеби билимин жетишпегендиги. Бирден бир себеп. Анан маселе келип чыккан, кантип билимин коюпса болот. Көптөгөн мектептер авторский мектептер окуучуларды алып эксперимент кылышып, мектепке чейин мындай. Мектепти начар баштаган бала өмүрүнүн аягына чейин приблизительно, мисалы үчүн, среднян начар болот. Бул статистика полный ясно көргөзөт. Мектепке баштаган бала кантип жакшы башташ үчүн мектепке чейинки балдарды тренинг кылышат. Көп эмелер. Ар түрдүү, бирөөсү математика менен комбинация кылат, сөздү, бирөөсү тилди ошондой. Бардыгы мектепке киргенге чейин деңгээлин жакшы көтөрөт. Бирок ошол балдар, булар баягы АПКга алган балдар, 1 жылдан кийин кайра өзүнүн ошол мурдагы деңгээлине түшүп калат. Ушунчалык таң калыштуу болот бардыгына. Ошонун ичинде Хартен Рисли деген эки киши окумушту. Башкача эксперимент кылат. Билбейм. Эмне себептен дейт ошондой. Негизинен кедей үй бүлөлөрдөгү балдар
Dayım mekteптен артта қалады, демек кедейлік укумдан тукумга улана испытырылбайт ошону. Анан ошону основной причинасын изилишет. Неден? Анан ошентип келип отуруп тигилердин гипотезасы балага интеллектуалдык азык бирден бир интеллектуалдык азык келиши сөз менен болот. Анан ар бир бала канча сөз угат, канча сөз колдонот. Биринчи 3 жылын эсептешет. 3 жашка чейинки балдар 3 жыл эсептешет. Өтө көп данный топтоп. 3 жылдагы топтогон данныйларын где-то 5-6 жыл исследование кылышат. Анан публикация кылышат. Анан ошол Америкада чоң революция кылат, педагогикалык эмедечи. Оказывается, алар айтат, эң кедей үй бүлөнүн балдары, эң бай үй бүлөнүн балдарынан приблизительно 30 миллион сөз азыгат. 3 жылдын ичинде. 30 миллион сөз деген бул так эсептөө эмес. Булар прикидка кылып коет, мындай эметип. Идея бул башынан эле мындай фигура спичи деп коет, метафора катары калат өзүнө. Смысл, что непреодолимое количество. Слишком көп количество деген. И ошол балдар, ошол расстояние социалдык лестницада ошолор өмүр бою сакталат. В среднем статистически. Бардык неден бирден бир себеби бала сөз өздөштүргөн эмес. Убагында 3 жашка чейинки балдардын уккан, анан өздөштүргөн сөздөрү өмүр бою анын жашоосун аныктайт. Дагы бир нерсе. Ошол сөз каяктан келет? Ошол сөз бирден бир ата энесинин сөздүгүнөн өтөт. 96-дан 98%-гече ата энесинин сөздүгүнөн өтөт. Эмне болгон күндө деле, демек, тил бул ата эненин баласы менен сүйлөшүүсүнө байланыштуу маселе турбайбы? Бул дагы аягына чейин эмес. Түшүндүңбү? Анан кийин өтө көп эксперименттер болгон. Ата энесин сүйлөп туруп. Өтө көп. Мисалы үчүн, өтө көп дегенде 100-200 десең жаңылышпайсың. Изилдөөлөрчү, разыбайсың. Ата энени кантип сүйлөтүш керек балага ошончо сөздү. Ата энеге кайткан алып бересиң ошол сөздү. Ата эненин өзүндө жок сөз. Вот проблема в чём. Анан вопрос келип чыгат. Эмне үчүн ата энесинин словарный запастамак? Эми ошону биздин Кыргызстандын эмесине, шартыбызга проекция кылалы. Биздин турмушубузга. Эгерде биздин естественный словарыбызда 50 000 сөз боло турган болсо, казакта да 150 000 сөз боло турган болсо, кимдин баласынан көбүрөөк билимдик талашыш керек. Кыргызстанда тил саясатын кандай жүрүп атат? Тил саясаты жөнүндө мен мындай эметем да, аябай кейиним да. Тил дейт, мисалы үчүнчү, өнүктүрүш үчүн көп колдонуш керек дейт. Бардык жерде тилге кыргыз тилин колдонуш керек дейт. Ким айтты ошентип? Көп колдонуш. Сен эгер жигулени эртеден кечке минсеңде эч качан тоята болбойт. Сен анын функцияларын өзгөртүшүң керек. Ошон үчүн вопрос келип чыгат. Тил өзү эмне деген нерсе? Туурабы? Тил өзү эмне деген нерсе? Тил ошо силер окуган бардык эмеде филологдор барды окуганда жазылган тил эменин баарлашуунун каражаты деп. Средство коммуникации деп турат, туурабы? Средство коммуникация дегенде тилдин негизги милдети идеяны ташыш, ойду ташыш. Мамилелешүүгө чейин ар тил мендеги идеяны сага ташып алыш керек. Менде идеянын түрлөрү бар, ошол үчүн түрдүү сөз керек. Мүмкүн болсо көп керек. Транспорттук средство абдан бай болуш керек. Биз эмне кылып келдик? Биз эгерде 60 жылдын ичинде тилибизди 10%, 25% гана өстүргөн боло турган болсо, биз тилибизге каршы күрөшүп келдик. Себеби естественный средада, естественный эмеде тил андан көп өнүгүш керек болчу. Биз азыр тилибиз менен бизде тилди ар бир экинчи кыргыз тилдин полициясы. Кыргыз качан ушинтип сүйлөдү эле? Сен эмнеге мынтип сүйлөп койдуң дейт. Же болсо ушундай. Ушунчалык официальный саясат. Орус тилинен мен бир кезде бир курсташым история КПСС мугалимден сурадым. Үчүн ССКП деп айтпайбыз. Советтер Союзунун коммунисттик партия десе, атамдын башы деди.
Бул сага өкмөт менен партия жасап эметсе сен эмне? Сен өкмөттүн атын жаман кылгың келип атат, партиянын атын. КПСС. айтышың керек деп Питерде. Чүнү? Бул отдельный эпизод эмес. Бул жалпы саясат ошондой болгон. Орус тилинен кандай айтылса ошондой айтасың деген саясат болгон. Туурабы? Туура. Кино бар. Жанагы апенде кезде мен турган кезде кечик жакта болчу дегендей. Ал кезде биз эле окудук ошо жашап ошонун баарын көрүп. Туурабы? Биз өзүбүздүн тилибизге каршы күрөшүп келдик. Орус мектептерден чыгардык. Эне тилибиз, экинчи эне тилибиз орус тили, экинчи эне тилибиз деген статус бергенбиз. Сен билбейсиң. Официально айтчу Кыргызстанда орус тили биздин экинчи эне тилибиз деп. Ал эмес ата журт, мекен дебей, родина деп айт деп ушундай дагы болгон. Родина деп гана айтыш керек деп. Чыңгыз Айтматовдун бир макаласы болгон, бүт союзду дүм кылган эмеси. Биздин тилибизде правда деген сөздүн 11-12 синоними бар деген. Нарын правдасы, Пскол правдасы деп аталышы кездерде, оскорбляет меня. Чыңгыз Айтматов ошондой айткан. Ошондой тилге басмырлоо тиздик эметип. Таңкала эмне үчүн биздин кыргыз балдары жакшы ойлонолду? Эмне үчүн кыргыз мектепте өтө начар? Эгерде ойлонуу, идеяны кармап, идеяны өздөштүрө турган инструменттер жетишсиз болсо, албетте ал металл өнүгүшү артта калат. Бул элементарный нерсе. Эмне үчүн кыргыз эмесинде ушул маселелер айтылбайт? Биздин проблема тилибиздин лексикалык корунда чоң проблема турат. Эмне үчүн ошондой болду деген суроо келгенде, биз ошондо көрөбүз. Өзүбүз чектеп, акыл мүмкүнчүлүгүбүздү чектеп келгенибизди көрөбүз. Дагы ушуга улайлы бир суроо. Коомдогу ошол коомдун тилинин кандай деңгээлде экени ошол өлкөнүн башчыларынын, ошол парламенттеги депутаттардын, өкмөттөгү министрлердин, чоңдордун, ошолордун акыл парасатынан, сүйлөгөндөрүнөн көрүнүп турат эмеспи? Кайсы бир деңгээлде. Кыргыз элитасынын деп коелучу эми, мындай төбөлдөрүнүн баам парасаттык деңгээли, сүйлөө деңгээлине сиздин бааңыз кандай? Өтө начар. Кыргыз тилин сүйлөгөндүгү жөнүндө эмес. Жалпы эле сүйлөгөн. Өтө начар. Мына сүйлөгөн сөздөрүн алып, мен специалист эмесмин. Мен өзүм ошентип ойлойм. Сиздер специалист. Эгер сүйлөгөн сөзүн болсо, сүйлөгөн жазып алган эмес, сүйлөгөн алып, сөз байлыгын текшере турган болсоң өтө кедей болуп чыгат. Американын мисалы үчүн лидерлердин сүйлөгөндөрүн сөздөрүн, же мисалы Россияныкын эле ала турган болсок, кандай бай, кандай таамай, кандай ойду тапча алдырган, башка айтканда айтылган сөздүн ичинен айтылганга чейин түркөгөнгө жасалган экен да. Биздин жетекчилердин көпчүлүгү сөздү тиги эмеге чейин, чыгарганга чейинки даярдоо ишине каражат жумшабайт дегендей да. Өтө начар. Мындай анан ал мындай таңкаларлык болбойт да. Таңкаларлык болушу мүмкүн. Себеби масса ошондой болуп атабыз биз. Биз жалпысынан ошол масса, мисалы требование жок. Мисалы үчүн, эгерде парламенттен ката жазууларды правительствого жибере турган болсо, анан ошол жарыя боло турган болсо, дагы эле ошондон кийин ошол депутаттар, дагы эле ошол лидерлер, дагы эле элдин ичинде, дагы эле лидер болуп жүрө турган болсо, демек бизде тилге эч кандай мындай баалоо менен мамиле кылуу деген жок дегенди билдирет. Мындайча айтканда тилдин баалуулук деңгээли төмөн. Дагы мындай бир кырдаал болуп калат да, биз Американы, батышты туурабайлы, Пакистанды туурабайлы, арабтарды туурабайлы, түрктөрдү туурабайлы, дагы башкаларды туурабайлы, биз деген кыргыз бололу. Кыргыз деген тамырыбызга кайталы деп көп айтышат. Улуу кыргыз каганатын көп мисалдатышат, Манасты көп мисалдатышат. Ушундай патриоттор бар да. Ушул маселе боюнча оюңуз кандай? Вообще-то, национализм деген бар сөз бар. Биз мында болушубуз керек да, Трамп деген англис тили болуш керек, тиги Мексикан булуңу, Америка булуңу болуш керек дегендейчи. Мындай себеби Америкада кандай бир слой бар ушундай, анан ошонун голос керек.
Жапырстан ал тиги элитага көп кереги жок менимче андай эме кетпейт. Бирок ошол баягы 2-3% бере турган слойдо концентрат үчүн ушундай нерселер айтылат. Бизде мындай да биз кыргызды таанытыш керек дегендей сөздөр бар. Эмне үчүн? Эмне үчүн таанытыш керек? Керек болсо таанып алат да, туура. Биз жөн жашабайбыз, жакшы сапаттуу жашабайбыз. Бизде медицинаны жакшы кылалы, экономиканы жакшы кылалы, эмени жакшы кылалы, шарт жакшы кылалы, маданияты жакшы кылалы, адамдар бири-бирине жакшы мамиле кылып турсун, баардыгы тааныйт. Туура? Андай эме кылып турган мен вообще келе турган болсок, тамырыбызга келе турган болсок, биз урулук түзүлүштөгү элбиз. Биз өзүбүздүн башка улуттарды эмес, биздин башка урууларды да ажыратабыз. Регионду ажыратабыз. Жолукканда мен бир досум Европада жолугуп, биринчи суроосу уруу эмне деп. Бизде уруу маанеге болот. Identity бизде ошол деңгээлде. Ал эмне деген сөз? Бул бардык адамдарда бар. Бардык 100%. Бул биздин базовый инстинкттерге кирет. Identity бул bазовый инстинкт. Башкадан өзүн айырмалай турган. Бирок маданият өнүккөн жерде, билим өнүккөн жерде бул 2-3, 4, 25 орунга чыгып калат. Биз 25 орунга жылдыра албай атабыз ошо. Ошон үчүн таза кыргыз деген сөз, анан кийин ошондой бир сен Пакистан болуп кеттиң деген ушундай мындай чектүү карап, сындуу карап эметкен бар. Эч кандай ошол аракетте эч кандай баалуулугу жок. Ошол эмнеден улам ошондой болот. Мисалы үчүн биз ушу улуу кыргыз каганатын айтабыз, бир кезде баарын титиретип турган Кытайдын тиги падышасы келип кыргыздын каганына жүгүнүп турган деп сыймыктанабыз. Ошол эле учурда манасыбыз менен сыймыктанабыз. Бул улуу дөөлөт, бул чоң бир көрөнгө жатат дейбиз. Ошол эле учурда немистин медицинасына күнүбүз түшөт, дегендей, Жапондун сапаттуу машинелерине, автомашиналарына күнүбүз түшөт дегендей. Ошондо бир эмнени тандашыбыз керек болот деп. Бул баары бир улуттук көрөнгө деген, улуттук баягы баалуулук, нарк, насил деген бул баары бир биздин жашоодо орду болушу керек да, баары бир. Биз улуу эме деген эме бул комплекстик полноценный. Чындыгында андай эместигибизден келип чыгат да. Мына мен мугалиммин да, педагогсун, педагогдор менен сүйлөшсөм окуучулардан эгерде комплекс боло турган болсо, үйдө проблема боло турган болсо, анда ошонун коргону, башкалардан коргонуу аракет күчтүү болот. Мен деле сенеке эмес, мен атамды мындай дегенчи, мен байкем мындай күчтүү дегендейчи. То есть ошондой реакция. Бул мындай чоо эмес, бул реакция да. Өксүк комплекси. Өксүк комплекси. Анан бул чындыгында кандай эместигибизден болуп атат да проблема. Эгерде биз автомобиль чыгарганыбызда бизге мактаныштын кереги жок эле, өздөрү мактай беришет эле. Эгерде биз баатыр болгонубузда, баатырдык деген эмне деген азыркы мезгилде? Баатырдык деген техниканын бар түрүн башкара билүү, жасай билүү, анан колдоно билүү, мисалы үчүн да, туурабы? Ошол жасап чыгарган нерсеңе башка элдердин муктаж болуусу. Эгер баатыр эл боло турган болсо, баатырлыктын биринчиси баягы организационность, туура? Бири-бирибизге жакшы мамиле, бири-бирибиздин ордубузду билип, сыйлап, бири-бирибизди баалаш. Армияда да ошондой. Эгерде солдат жанында турган солдат үчүн жанын бере албай турган болсо, армия карап ыдырап кетет. Баардык түшүнүктүү нерсе. Ошонун эме здоровый эме. Ошол жок, чаржайт, ар бири өзүнчө как-то vulnerable сезет, мындай как-то ушул сезет. Анан ошондой сөздөр айтылат. Көп эмес бар. Анан айтылат, ошон үчүн кайталанып айтылат. Тойлордо айтылат турган нерсе, ушундай нерсе. Баардык келтирип, реальный ийгилик жок. Сиз мына Америкада дагы иштеп көрдүм, жогорку окуу жайларда дедиңиз. Азыр болсо ошол Дубайда, Америка билим берүү системасындагы университетте иштеп атасыз.
ошол иштеген жерлериңизде мындай идеология деген нерсени байкадыңызбы? Мына биз Кыргызстанда идеология деп көп сүйлөйбүз да. Айрыкча ошо төбөлдөрдүн деңгээлинде идеология кылышыбыз керек, идеология табышыбыз керек деп. Ошол эле Сауд Арабиясында, Америкада же башка өлкөлөрдө жүрдүңүз. Эмне экен ошол идеология деген? Амен. Мен бир нерсени таймерден коюп, бир нерсени айтып коеюн. Мен баягы эскен өзүмдүн пикиримди айтканда жана акыркысында айтканым, мисалы үчүнчү, бул менин пикирим. Ошон үчүн менин айтып аткандарым биздин жанагы дискуссия столубузга койгон менин пикирим. Мен башкаларга өчөмдүк кылып, мени туура же болбосо башкаларга үйрөтөйүн деген максатта эмес. Менин өзүмдүн чыныгы ишенич пикирим. Идеология деген бардык жерде бар. Идеология деген өзү эмне деген өтө мындай мифология кылган бизде көп да Кыргызстанда. Ошо кандай бир идеология болсо анан Кыргызстан өнүгүш деген жөнүндө дагы мындай тап аныктанма, тап түшүнүк жок. Идеология деген жөнөкөй нерсе. Идеология деген ар бир мамлекет эгер максат кое турган болсо, А пунктунан Б пунктка жетиш үчүн ошону сопровождение этип бара турган ойду идеология дейт. Идеология деген адамдын акыл вниманияны, адамдын вниманиясын, акыл мүмкүнчүлүктөрүн мобилизациялоо. Ал качан гана максат болгондо гана болот. Мына эгер мисалы үчүн бул жерде 50 жылдык максат коюлат, анан ошого жараша ар бир жылдарга бөлүп максат коюлат, өнүгүүнү. Ал максат өнүгүү баштап виденияден келет. Анан кийин анан миссия, анан кийин план. Ар бир ишкана ошого жараша өзүнүн планын түзөт. Себеби салымын кошуш үчүн. Биз университет программасын түзөтүлгөн болсок, биздин программабыз улуттук, булардын улуттук жалпы программасына салым кошула турган болуш керек. Серьезный обсуждение болот. Ар бир сөзүн взвешивать этет. Эметкенде, ар бирин жазганда, баягы learning outcome, окутуунун натыйжасы эмне болуш керек дегенде, ошонун бардыгы. Ошону идеология дейт. Идеология деген максат болсо, анан ошого максатты адамдар сопровождать. Эң чоң кымбат ресурс, кандай гана максат койбосун, кандай гана жылыш кылбасын, эң кымбат ресурс бул внимание. Эгер ошол вниманияны, идеология деген ошол внимание, адамдардын внимание, кыргызча деп айтат. Адамдардын вниманиясын башка керексиз, пайдасыз нерселерден коргоо. Көңүлү. Эгер сүйлөсөң, максатты сүйлө деген нерсе идеология деген. Кана Кыргызстанда бир селден мурда, мисалы видение, Кыргызстанды кандайча көрөбүз? Реалистический болуш керек. Реалдагы эмес. Реалистический деген бүт ресурстарды эсептеп, канча ар бир ресурсту, ар бир линияны канча процент өстүрөбүз, бияны өстүрүп турган дүйнөлүк практикаларда мүмкүнчүлүк бар. Ошонун ичинен приоритеттер атап, мисалы видениени коюп, анан ошону жарыя кылса, анан ар бири ошого аракет кыла турган болсо, анан ошону идеология дейт. Кабинетте отуруп алып, экөөбүз сүйлөшүп алып туруп, мындай болуш керек деп туруп, анан барлыгын чакыра турган болсок, экөөбүздүн идеологиябыз болот. Эч кимге пайдасы жок. Менин түшүнүгүмдө биз азыр мисалы үчүн азыр өкмөт коррупцияга каршы эме баштады, туурабы? Өкмөттөр биз Америкада government деп коет. Бардык Буякта бийликте кыргыз бийлиги деп коерсиз. Англис тилинде жашайм. Азыр мен кыргызча сүйлөп берип атканымдагы мындай кандайдыр деңгээлде жетишкендик деп атам да, өзүнчө. Эме. Ошондой бир кандай десем, бир жакшы чакырык болсо жетекчилерденчи. Анан күчтүн баарын ошого жумшасак, күчтүн баардыгы деген ой биринчи. Эң биринчи нерсе ой. Ой деген уже направленность берет. Кыймыл действияга кыймыл. Ойду башка ойлордон коргоп, ошону жүргүзүп, журналисттер басымдуулук кылып, аны коюп, башканы коюп манасты айт дегендей, башканы коюп коррупцияга каршы күрөштү айт деп, анан ошого ар биринин салымын кошуп, ар бир ишкана, ар бир адам ошо өзүнүн ченеминде определять этип, ошону сүйлөп, ошону идеология дейт.
Ошон максат коюш керек. Коммунисттердин прекрасный идеологиясы бар болчу. Коммунизм деген эч ким жакшы билбеген нерсе бар болчу. Баардыгы шака жөнөчүбүз. Башканы кой, бияқты. Анан ушунчалык кызганыч менен мамиле кылгандыктан, эгерде ошого зыян тийип, атат деп күмөн санай турган болсо өлтүрүп салышкан. Ушунчалык тиги максат, ал мындай так жазылып аныкталбаган максат ушунчалык баалуу деп эсептелген. Адамдын өмүрүнөн, көп адамдардын өмүрүндө ошондой бир аябай оор, бир интересный, кандай десем эми көп жактуу бир процесстерди жашап өткөн коммунисттер. Ошол идеология деген. Чоң рахмат. Биздин ушул подкасттын, биздин пикирлешүүнүн мындай жалпы мазмунун камтыган бир ушул жыйынтык менен жыйынтыктадыңыз деп ойлойм. Ол идеологияны айтуу мененчи, ушуга түшүнүк берүү менен бул өзү эмне болуш керек, бул багыт, идеология багыт өзү кандай болуш керек дегенге сиз так, реалдуу, абстрактуу эмес жакшы түшүнүк бердиңиз. Мен берейин деген суроолордун баарын берип бүттүм. Сизге чоң рахмат анда атайын бизге ушул Дубайдан атайын ушул убакыт бөлүп, мен айткан убакытта өзүңүз даярданып ушул берген суроолордун баарына жооп бердиңиз. Чоң рахмат сизге. Рахмат. Чоң рахмат. Урматтуу катталуучуларым, биз мамлекеттен же бир коммерциялык уюмдардан каржыланбайбыз. Мээнетибизди каржылай колдонуу каалоочулар үчүн эсеп капчыктарды, номерлерди жазып койдук. Урматтуу достор, катталганыңыз, бөлүшкөнүңүз, жакса жакты деп басканыңыз биз үчүн маанилүү.